Индия сапары велик менен 25-күн. Кечинде мени коноктогон досумду эртең менен мен конокко чакырдым. Биздин тил менен айткандагы вермишелди менюдан паста деп көрүп буйрутма бердик. Кес сүйлөшүп отуруп курсагыбызды тойгузуп ширеден ичип алып мен жолго аттандым. Кече күнү мен айтып жаткан көтөрүлүш жол жөн эле башталышы экен. Мындан мурунку видеодо көтөрүлүш жолдорду сагынып калдым деп айткам. Ойноп сүйлөсөң дагы ойлонуп сүйлө дегенде бүгүнкү күнүм жалаң көтөрүлүш жолдор болду. Индия сапары мени жакшы эле сынады окшойт. Башында 45 градус ысык, жолдун ортосу жалаң бетке урган шамал коштоп турган. Ал эми Индия сапарынын аяк жактары мени жалаң көтөрүлүш жолдор менен тосуп алды. Мындай саякатка чыкканда мындай нерселердин баардыгына даяр болосуң. Ошондуктан Кудайга шүгүр. Достор, аябай кызыктуу жаңылык. Баарыбызга таанымал болгон шахмат оюну дал Индияда пайда болгон. Жаңы пайда болуп көп жылдар мурун чатуранга деп аталчу. Ал эми кийинчерээк бардык дүйнөгө тарап, азыркы заманбап шахматка айланган. Желание болсо мен Бишкекке барганда бир партия чатуранга ойнойлу. Түшкү тамакка балык, чапати жана менин сүймөнчүлүгүмө ээ болгон чалап, чаач. Тамактанып эс алып алып кайрадан эле жолго аттандым. Бул сапарда биринчи жолу велосипед теппей жөө баскан учурлар кездешип жатат. Тынбай көтөрүлүш жолдор боло бергенде сени бутуң укпай баштайт. Ошол себептен жөө басканга дагы туура келет. Ар бир бийик көтөрүлүш жолго чыккандан кийин 5-10 минуталык тыныгуу сөзсүз керек. Бул видеодон байкасаңыздар болот, катуу чарчап, бирок ошого карабастан эле кайрадан жолго аттанып атам. Ар бир чарчаган сайын эле эс алып берсем, сапарым аябай узакка созулуп кетет. Сапарга чыккандан кийин күнүмдүк планды аткарып туруу өтө абзел. Кечке маал чарчагандыктан видео дагы тартпай калыптырмын. Курсагымды тойгуза алып эс алууга кеттим. Ар бир көрүүчүгө чоң рахмат.